Ишкерлер ортосунда биргелешкен долбоорлор түзүлсө, Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду тарабынан жылдык 4,3% менен жеңилдетилген каржылоо берилет. Андагы негизги багыттар айыл чарба, машина куруу, жеңил өнөр жай жана туризм болушу шарт. Маалымат эки өлкөнүн бизнесмендеринин башын бириктирген форумда белгилүү болду. Жыйынга 200дөн ашуун алдыңкы ишканалардын негиздөөчүлөрү жана топ менеджерлери катышып, катарында Орусиянын Росагромаркет, Уралхим, Северсталь, Еврохим, Трейдинг Рус, Русская кожа, Южноуральский, Весовой завод, Кранекс, машина куруу сыяктуу ири ишканалар бар. Мындай аракет ишкерлер үчүн Евразия экономикалык биримдигинин интеграция алкагындагы кызматташтыкты кеңейтүүгө жол ачат дейт Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун төрагасы Эркин Асрандиев. Бул форумдун жыйынтыгы менен биздин максатыбыз келечекте ошо Россиядан келген ишкерлер менен чогуу Кыргызстан территориясында долбоорлорду ишке ашыруу жана Россия тараптан, Россия бизнестен бияка инвестиция тартып келүү. Ошо жана айткандай долбоорлор бияка ишке ашырыла турган болсо, Кыргыз менен Орус бизнесмендердин ортосунда биз тараптан каржылоо бергенге даяр болобуз, жеңилдетилген шартта.